Урматтуу кыргызстандыктар, жалпыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Мынакей, жаз да келип калды. Стройка башталды. Кимде-ким үйлөрүн мына ушундай заманбап технологиянын жардамында тегиз, текчетип шыбатам деп турган болсоңуздар, анда ушул кызматты тезинен пайдаланып калыңыздар. Айтагайын дегеним, Рамазан айынын урматына бир канча жакшы скидкаларды, акцияларды уюштуруп коюптур. Ушул убакыттан пайдаланып калыңыздар. Андан сырткары мечит, мектеп, бала бакчаларга дагы арзандатуулар жүрүп жатат деген жакшы кабарларын айтты. Эми мунун метр квадраты канча болду, канча күндө, канча метр квадрат жерлерди шуап чыгып кетет. Кененирээк маалыматтарды биз ушул иштин башында турган бригадирдин өзүнөн сиздерге толугураак маалыматтарды алып берели. 7 жылдык тажрыйбасы бар экен. Малик мырза, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Амансызбы? Шүгүр. Эсол иштер жакшыбы? Жакшы. Сонун иштерди баштап коюпсуздар да. Мына теп-тегиз болуп шуалып аткан караңыздар. 7 жылдык тажрыйбам бар дедиңиз, Ооба. Каякта иштеп келгенсиз? Москвада иштеп келдим. Москвада? Москвадан үйрөнгөнбүзмүн. Шуактарды. Жанагы Москва Ситини сиздер курган экенсиздер да, шубаган экенсиздер. Москва Ситини биз курган. Мынакей, Москва Ситини курган адам мына Кыргызстанда өзүбүздүн жерде кызмат кылалы деп, өзүбүздүн элге кызмат көрсөтөлү деп келип калыптыр. Жакшы заманбап технологиянын жардамында. Шубайт экен. Анан эми бул Кыргызстанда ушул кызматты көрсөтүп атканыңыздарга канча айдын же жылдын жүзү болду? Кыргызстанда почти 3 жыл болуп калды. 3 жыл. 3 жылдан 3 жыл болуп калды. Сонун. Элдин суроо талаптары кандай болду? Ушуга көнүп атабы? Көнүп атат, элдер баары жакшы сонун деп атышат. Берки кум шубактан караганда кыйла экономичный болуп атат бул. Эконом болуп атат. Анан кыскасын айтканда, урматтуу достор, сиздер бул смесь менен, бул кызмат менен пайдаланып үйүңүздөрдү, мечит, мектеп, бала бакчаларды, чоң имараттарды шыбата турган болсоңуздар, биринчиден уста баккандан утасыздар. Жанагындай бир нерселерди семент ташып, наркы беркилерди ташып, аларды ташыбайсыздар, базарга барбайсыздар. Анан эми светтен дагы убакыттан пайдаланып каласыздар да. Булар келет, мына ушул аппаратын жайгаштырат, смести даярдайт дагы нары бери патыратып, чачыратып, шубап, тегиздеп чыгып кетет. Кыскасын айтканда, метр квадраты канчадан болуп атат азыркы учурда? Метр квадраты азыркы учурда Рамазан айына байланыштуу урматына, Рамазан айынын урматына 610дон кылып берели деп атабыз. Рамазан айынын ичинде кылдырсачы. А так 630дан болду. 630дан. Демек дагы бир 15 күндөй убакыт бар экен да. 15 күн убакыт бар. Жетишип калыңыздар, урматтуу достор. Анан 2 кабаттуу чоң заңгыраган бир 200-250 метр квадратты чапчыган үйлөрдү канча күндө шыбап чыгып кетесиздер? 5-6 күндө шуап кетет. 5-6 күндө, шашпай. 2 этаж үйдө 5 күндө шуап. Демек сиздер санга эмес, сапатка иштейт экенсиздер да. Шашпай, акырын, пухта, сапаттуу кылып, 2 иш, 1 иш болуп бүтөт да бул. Мисалы, Шпаклевка бербейт. Сразу обой баса берет. ушунун эле үстүнөн. Ошого даяр кылып, ушундай кылып, теп-тегиз чымын кончо тая турган кылып тегизеп коет экенсиздер да. Шкурка кылат, обой баса берет. Мынаны караңыздар, достор. Эми мунун үстүнөн обой кыласызбы, краска кыласызбы же жидкий обой кыласызбы, айтор даяр экен да. Анан бул кумшубакка караганда бир кыйла жылуу болот. Жылуу болот. Жылуу болот. Жакшы. Келиңиздер, достор. Мынаны караңыздар. Азыр эле мына көз алдыңыздарда чачты. Бир сыйра тартып кетти. Анан эми съемкага тоскоолдук кылбайын деп чыгып кетти окшойт. Анан мына ушундай ортолуктарын, мына ушундай жерлерин жакшына кылып, чырайлуу кылып, теп-тегиз кылып шыбап коет. Анан шыбагандан кийин дагы бир нерсе менен бир сыйра тегиздеп кетет экенби? Ал кандай? Шкурка кылабыз. Неме кылабыз, шкурка дейм да, затирка кылабыз. Затирка. Затиркасын кылабыз. Ал тегиздеп кетет. Жакшы. Баары подобой болот, неме болот. Подмаяк болот, маяк менен. Лазер менен, уруен менен. Сонун. болот. Ушул объектти көрүп турасыздар. Кандай деңгээлде, кандай сапатта шыбалгандыгын дагы деле балдар тегиздеп, пухта ишти кылып атат, достор. Кыргызстан боюнча заказ берсе болобу? Чоң объект болсо барасыздар? Чоң объект болсо барабыз. Азыркы учурда Оштобуз. Оштобуз.
Бишкекте дагы бир бригадабыз бар. Бул жерде 2 бригада бар. Жалпы ошондо 3 бригада. Үч бригада 3 бар. бригадада ар биринде канчадан адам бар? Кызматкер. 5тен адам бар. 5тен. 15 балабыз. 15 баланы иштетет экенсиз. Машаллах, сонун. Бардык тажрыйба алуу. Бар жогу мастерлер. Анан эми Бишкекте өзүнчө сцена, Ошто, анан Баткенде дагы ошондой өзүнүн бир сценасы болот го. Мисалы үчүн Бишкектеги сценаны Баткендикке көтөрө Бишкекте албайт. сена башка ал. Бишкекте сена. Кандай болот ошону? Материалы кымбат болуп калат. Бишкекте ошондо сена кымбатыраак. Если материалын алып берем деген болсо 270тен кылып беребиз. 270тен. Демек сиздерде 620-нын 630-дун ичинде бардыгы өзүндө. Бар жок өзүндө. Өзүңүздөрдө. Мынаны караңыздар достор. Анан эми кандай каяктын смесин пайдаланасыздар? Смес Өзбекстандык ал. Мына Арслан деген смес менен пайдаланабыз. Мына Асланбы? Арслан деген бардык жагына гарантия бул. Жакшы, Жарылып түшүп кетпейт. Өтө сонун экен. Караңыздар. Смести Асландан аласыздар. Алсаңыздар. Болбосо буларда бар. Шундай звонокты кыласыздар, өзүңүздөр Россияда турасыздарбы, Кореяда турасыздарбы? Могул даректе үйүм бар эле. Барсаңар мен бир тууганым же ушул ата-энем күтүп алат. Ошону шватыш керек болуп атат. Шва бергиле десеңиздер болду. Телефондон эле ишти бүтүрөсүз. Булар швайт акырында эсептешип аласыздар. Кандай сонун, мына караңыздар достор. Пайдаланып калыңыздар эми. Негизи мына ушундай урматтуу достор. Анан эми буга чейин дагы тартканбыз, 1-2 суроолорду берейин. Бул 630дан айтылып атат. Кээде 630дан кымбаттап кетиши дагы мүмкүн, арзандап кетиши дагы мүмкүн. Кандай учурларда? Материал кымбат болсо эле. Материал кымбаттап кетсе. Материалга акча кошулса, уже кымбаттап кетет. Бизге ошо 270 сом болот. Сиздердин кызматыңыздар эле 270. 270. Смести өзү алып берсе. Бардык ичинде 630. Общий материал ичинде дегенибиз эми хозяин убара болбосун дейбиз да. Хозяиндар убара болуп, материал алып кел, onu алып кел, буну алып кел. Анан кээде эми Биз өзүбүз алсак, эртерээк алып барып, эртерээк кайтабыз. Ооба. Анан кээде эми баягы акча бир аз тартыш болсо, усталарга да бериш керек деп, мына смести азаныраагын алып койсо, ал жарылып баягындай болуп кетет да. Ал жарылып кетет. Ага гарантия бере албайбыз. Ошого сиздер ишеничтүү, жакшысынан алып иштетип атасыздар. Уят болбогудай болуп. Уят болбой. Сонун, жакшы. Караңыздар. Чек чейип, мына сонун болуп, теп-тегиз болуп турат. Чымын консо таят. Абыйго дая. Каалагандай кылып иштете бересиздер. Буюрса ушу кызматтан пайдаланыңыздар. Бул жанагы кирпич болобу, кам кирпич болобу, бүт бардыгына кете берет. Кете берет, чапташа берет, жакшы. Баягы кирпичтердин араларына кирип өтө сонун сапатта шыбалат да. Ишеничтүү. Баягы аппаратты өзүңүздөр көрдүңүздөр да. Деп туруп чачып, сонун кылып удар менен чыгарып берет экен. Жакшы. Эми дагы бир нерсени айтып коеюн туугандар. Кээде ар кандай уста бар да. Кирпичти мындай кылып эптеп уруп кеткендер дагы бар. Анан шыбакчыларга түйшүк болот да. Ошол шыбакчылар кээ бирини ушунчалык кылып шыбайт. Себеби дуалды тегиздеп чыгыш керек да. Кээ бирөөсү ушунча кылып турат. Башыны ушунчалык кылса башталышына. Аягына чыкканга чейин ушунчалык болуп кетет. Смес көбүрөөк кетет. Ошонун себебинен дагы 630дан кымбаттап кетиши мүмкүн, Ошону дагы биз көрүүчүлөргө айтып өтөлү. Кийин сиздерди деп жүрбөш керек да. Кайрылы бересиздер. Бишкекте бар экен, Ошто бар, 2 бригада кенен жетишет. Биягы Баткен Лейлек, бул жагы Жалал Абад облусунун райондоруна буюрса кызмат көрсөтөт. Андыктан чалыңыздар 630дан болду. Орозонун урматына буюрса 610дон болуп атат. Пайдаланып калыңыздар. Анан жанагындай бир адам 3-4 заказ алып келсе, мисалы үчүн мен акемдин үйүнө, жээнимдин үйүнө, тагамдын, жездемдин үйлөрүн баягы эми кардарда. Мен аркамдан бир 7-8 5-6 кардар алып келсем, мага скидка болобу? Мисалы, скидка болот. 10% скидка болот андай болсо. Мынакей. Уктуңуздарбы? Сиздер эгерде коңшу колоң дос жарларга, жакын туугандарга жарыялаңыздар, бул видеону жөнөтүңүздөр. Кимиңиздер артыңыздан 4-5-6 кардар алып келе турган болсоңуздар, 10%дык акция бар экен, скидка бар экен. Андыктан кыскасын айтканда, раса пайдаланып калыңыздар да. Эми жүрүңүздөр. Негизи бул баягы до после деп коет го. Мына ушундай жерди ушундай кылып бүтүрүшөт. Мына караңыздар.
Теп-тегиз. Теп-тегиз. Мен анда бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Заказды бере бериңиздер, жетишип алыңыздар. Бул жылуу дагы болот, тез дагы болот. Сиздерге барып туруп, уста бактым деп коюңузду жебейт дегендей баягы тамак күндөр неме кыла бербейт. Тез жана ыңгайлуу шартта бүтүрүп кайтышат. Барат, бүтүрөт, кайтат. Айлап 15-20 күндүк уста бакпайсыздар. Базарлап жүрбөйсүздөр. Телефон менен ишти бүтүрөсүздөр. Аманчылыкта жолугушканча, сак саламатта көрүшкөнчө, орозоңуздар кабыл болсун, жеңил өтсүн. Буйруса Малик мырза сиздердин кызматыңыздарда.